Бул бизге байыркы Индиядан келди деп айтсак болот. Мыктар зыян келтирбейби адамга? Ооруйт, оорулуу, бирок эч кандай адамдын өмүрүнө зыяны жок. Кандайдыр бир таарынычтарды кетире алат. Ооба. Толук түрдө деп айта алабызбы? Ооба, толук түрдө деп айтсак болот. Мен дагы бул тактайчанын үстүнө чыккым келип турат, бирок бир тарабы коркуп дагы турам. Жыйынтыгы кандай болот депчи. Бул сезимдин бар экени жакшы. Бирок бул мен сизди ишендирип кетем. Бул сиздин жашооңузга эч кандай жаман таасирин алып келбейт. Дем алыңыз, мотоңуз менен дем алып, чыгарыңыз. Келиңиз. Акырын. Бутум аябай ооруп турат. Ооруну сезиңиз, кабыл алыш керек, ооруну кабыл алыш керек. Жок. Ага каршылык көргөзүштүн кереги жок. Каршылык көргөзбөйбүз таптакыр. Арыбаңыздар, ардактуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда психологдор айтат көрсөтөсү. Бүгүн биз өзгөчө психологияга жаңы келип жаткан мыкта туруу практикасы боюнча психолог Таңнур Сыдыкова менен маектешебиз. Саламатсызбы, кош келипсиз. Рахмат. Бул багыт жогоруда айткандай эле биздин өлкөгө жаңыдан кирип келди психологияда. Өзү деги кандай багыт? Эмнеси менен пайда адамдарга айта кетсеңиз, Бул психологияда аябай терең колдонулат көбүнчө. Бул бизге байыркы Индиядан келди деп айтсак болот. Аскеттер бул практиканы колдонуп жүрүшкөн. Бул практика кандай? Эмне деген практика? Бул практика менен аскеттер мисалы үчүн мындай болушкан да, алар материалдык дүйнөнү таштап, алар өзүн үйрөнгөнү духовный жакка кеткен да, мына аң сезимин изилдеп, өзүнүн ойлорун, өзүнүн кыялдарын адамды изилдөө жакка кетип калган да. Ошол мык аркылуу бул медитациянын бир түрү десе да болот да. Адам толугу менен кандай азыр жаңы сөз менен перезагрузка деп коет го, ошондой нерсе жасаса болот да. Бул ушул Тибет практикаларынын бири деп айтылат. Көбүнчө ошо Индияда аябай көп колдонулган экен да бул практикалар. Демек бул практика мындайча айтканда көндүмдөр мурдадан эле болгон башка өлкөлөрдө, биздин өлкөгө эми кирип келатат. Анан бардыгында эле кызыктырган суроо, мыктар зыян келтирбейби адамга? Жок, таптакыр бул ооруйт, оорулуу, бирок эч кандай адамдын өмүрүнө зыяны жок. Эң маанилүүсү кимге болот, кимге болбойт да. Боюнда барларга болбойт. Андан сырткары онкологический оорулары бар адамдарга болбойт. Андан калганы 18 жаштан жогору жаш балдарга болбойт. Андан калган адамдарга болот. Эң маанилүүсү адам даярданыш керек биринчи. Мисалы үчүн бул практикага эң биринчи ниет кылыш керек. Эмне ниет менен туруп атасыз? Намерение деп коет. Ниет. Мисалы үчүн бир коркууларыбыз бар. Кичинекейибизден калыптанган коркууларыбыз бар да. Коркууларыбыз болушу мүмкүн. Же болбосо акча проблема болуп аткан болушу мүмкүн. Мамилеңизде проблема болуп аткан болушу мүмкүн. Өзүңүздү таппай, же болбосо кээ бир суроолоруңузга жооп таппай аткан болушуңуз мүмкүн да. Бул түздөн түз подсознание менен байланышка чыкса болот да. Бизде билесиз, сознание бар, подсознание бар. Подсознание менен түпкү аң сезим менен түздөн түз байланышка чыгып, өзүңүздүн суроолоруңузга жооп алсаңыз болот. Жакында эле бир кызды тургуздум. Бул практика аябай сонун практика иштеди. Үй бүлөсүндө ата-энеси ажырашып кеткен, ата-энесине аябай капачылык сезимдери бар, капа да ата-энесине. Чоң энесинин колунда өскөн, жаш эле кыз. Турганда аябай аларга капамын, бирок өзүмдүн жашоомду кургум келет, ал капачылыктардан арылгым келет деп айтып атат. Турганга чейин аябай коркту, титиреди, аябай коркунуч сезимдер болду. Тургандан кийин уже ал өзү түшүндү да, жашоо аныкы экенин, жалгыз ана ойлору дагы, кыймыл аракети дагы ал кызга гана байланыштуу экенин түшүндү дагы. Практикадан кийин аябай жеңилдеп калдым деп айтты. Аябай жеңилдеп, прям учуп калдым. Эң маанилүүсү ошол жанагы биз ачтык да, эң маанилүүсү жана ооруларды, таарыныч сезимдерди ачтык да. Ачкандан кийин аларды түшүнүп, кечирип, ошол ситуациялардын баарын кое берүү менен аяктайбыз. Дагы практика берем. Практикадан кийин дагы үйүңүзгө
барып дагы жазуу практикаларын берем, эмнелер жазыш керек, кандай жазыш керек, ошол нерселерди аткарып бул практиканы дагы жабабыз да, толуктайбыз мындай айтканда. Демек, бул көндүмдөрдүн алсак болобу? Ооба. Демек, бул мыктын, мыкты дейбирсек болот да, же аталыш барбы? Мыктардын үстүнө чыгып, адамдар мынау көкүрөгүндө сакталып калган кандайдыр бир таарынычтарды кетире алат. Ооба. Толук түрдө деп айта алабызбы? Ооба, толук түрдө деп айтсак болот. Эң маанилүүсү ниет деп атпаймынбы? Мен ниет кылып келиш керек да, ниет кылып чыгыш керек. Мен ушул оорудан, ушул таарынычтан арылам деп. Анан мен жанында турам да, суроолорду берип турам, коштоп турам. Мисалы үчүн ар кандай сезимдерге байланыштуу деп атпаймынбы? Сезимдерге басым жасайбыз бул да. Только сезимдерге. Бул жерде оорулуу сезим болсо, ошол сезимдерди ыйлап чыгарат, кыйкырса болот, мени катуу кучактаса болот. Мен дайыма жанында турам дагы, жардам берип турам да ошол сезимдерди чыгарган. А бул тактайчанын жана айтып атпадыкпы, зыяны жокпу депчи. Бул тактайчанын таптакыр зыяны жок. Эң маанилүүсү бул карасаңыз аралыктары бирдей жасалган. Бул математическое решение деп коет. Бул так даана биздин денебизге эч кандай зыян алып келбей турган кылып жасалган. Аралыктары бирдей. Бул жаңы баштагандарга 0,5 мм деп коет. Бул новичоктор үчүн деп коет. Бул ушу новичоктор үчүн тактайча. Ал эми уже профессионал деңгээлге өткөндөргө, көптөн бери практика кылып жүргөндөргө бул 10 мм, 13 мм чейин чоңураак аралыгы кененирээктерин алып колдонушат да. Таасиринде өзгөчөлүктөр болобу? Албетте, мен оюмча мен деле чоңуна тура элекмин. Мен деле ушул эле деңгээлдемин. Жаңы баскычы. Бул так өзгөчөлүктөр болот. Албетте, ал уже тереңирээк подсознание менен тереңирээк иштейт, тереңирээк медитация болот. Бул тактайчага турганда ойлордун баары кетет. Мисалы үчүн күнүмдүк жашоодо бизде толуп тура факторлор бар. Мисалы үчүн жумушка барышым керек, үйгө келишим керек, баламды карашым керек, тамак жасашым керек деген аялдарда эле миллион ойлор бар го. Ал эми башка адамдарда деле толгон токой ойлор бар да. Ошондой эле максаттарыбыз бар, ар кандай нерселер жөнүндө ойлонобуз. Ошол нерселерди ойлоп жүрүп биз өзүбүздүн жашообузду, өзүбүздүн денебизди сезбей калабыз да. Ал бул тактайчага чыккандан кийин кадимкидей баарын унутасыз да, көзүңүздү жабасыз, баарын унутуп тек гана сиздин денеңиз, сиздин дем алууңузду сезесиз да. Дүйнөнүн баары жоголот. Көз астыңыздан, айланаңызда эч бир нерсени билбей каласыз да. Өзүңүзгө гана кетесиз. Сиздин сезимдериңизге, сиздин капачылыгыңызга, сиздин таарынычтарыңызга, коркууларыңызга кетебиз да. Демек, жанагы биз соцсеттерде көрүп жүргөн адамдар дал ошондой абалга түшүп, ошон үчүн да ыйлап, ошон үчүн да кыйкыра турбайбы? Чынында буга чейин бул берүүгө даярданып, көргөндө видеодо адамдардын ошондой абалга түшүп калганын көрдүм да. Азыр да мен дагы бул тактайчанын үстүнө чыккым келип турат, бирок бир тарабы коркуп дагы турам. Жыйынтыгы кандай болот депчи? Корку сезими бул нормально. Корку сезим бул инстинкт самосохранения деп коет. Адам подсознание дайыма эме кылат да, бизди сактайт. Энергия кетирүүдөн, өлүп каласың дейт, бир жериң кесилип кеткенден сактап турат. Бул сезимдин бар экени жакшы. Бирок бул мен сизди ишендирип кетем. Бул сиздин жашооңузга эч кандай жаман таасирин алып келбейт. Пайдасы болушу мүмкүн, бирок зыяны эч кандай болбойт. Бир колдонуп көрөбүзбү анда? Ооба. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыр психолог Таңнур айым менен биргеликте бул тактада туруу практикасыны сынап көрөбүз. Анда биринчи бут кийим чечип алышыбыз керек. Бут кийим чечип, биринчи туруңуз. Столдон турсаңыз дагы аябай жакшы болот эле, бирок мен сизди азыр кармайм, колуңузда. Эң маанилүүсү ниет да, намерение деп коет. Ниет, бир ниетиңизде ойлооңуз, мисалы үчүн мамиле, акча, жумуш же адеме болгон таарыныч же капачылык, ошонун бирөөсүн эстеңиз дагы, главное.
ошону эстейбиз. Дагы бир жолу айтам, бул эч коркунучсуз сиздин жашооңузга оору болот, бирок бул өтүп кете турган нерсе. Мыктар аябай сонун жасалган, точно математическое решение деп коет, эч кандай зыяны жок. Ошон үчүн буга чейин да сүйлөштүк сиз менен. Албетте коркпоңуз, эч нерсе болбойт, мен сиздин жаныңызда болом. Мен айткан нерселерди жасап турасыз, дем аласыз, дем алыңыз, мурдуңуз менен дем алып чыгарыңыз, келиңиз, акырын. Дем алыңыз. Дем аласыз. Бутум аябай ооруп турат. Ооруну сезиңиз, кабыл алыш керек, ооруну кабыл алыш керек. Жок. Ага каршылык көргөзүштүн кереги жок. Каршылык көргөзбөңүз, таптакыр. Оору бар, оору кетет, оору бар. Молодец. Азаматсыз. Ой. Эң алгач чыкканда жана жогоруда айткандай эле бир аз коркунуч болот экен, бирок чыккандан кийин бир аябай оор жүк пайда болот экен да. Адамчы андай сезет экенсиң. Биздин максат ошол оор жүктөн ошол оор жүктү алып салууда сезимдер менен. Бул сиздин сезимдериңиз да. Жанагы тактайга чыккандан кийин ошондой оор болуп, ооруну сездиңиз да. Бутуңузда оор, кээ бирлери мисалы үчүн үстүнө тактайлар түшүп калган элестетет, кээ бирлери баягы таштар үстүнө таштар басып калгандай элестетет да, сезимдер. Бул сиздин сезимиңиз баары оор бир нерсе байлап койгондой болду да бутуңузга, туурабы? Ушул сезимден арылуу да, жеңилдөө. Максат бизди жеңилдетүү да. Бирок чыккандан кийин 2-3 секунд дейли, 2 секундтан кийин эле кыйналба түш деген бир сөздөр да келет экен. Жана айтып кетпедимби, подсознание бизди түпкү аң сезим бизди дайыма коргойт да. Өтө катуу оорудан, өтө катуу сиздин мисалы үчүн бул аркылуу биз сиздин сезимдериңизге барабыз дебедикпи? Сезимдериңизге барганда сизде болгон капалчылыктар болушу мүмкүн. Мисалы үчүн ата энеңизге капачылык болушу мүмкүн, же болбосо жашыңызда да бир адамдарга, ситуацияларга капачылыктар болушу мүмкүн. Ошол нерселерге жакындатпайт да. Эгер да ал нерселерге жакындата турган болсо, дагы сизге оорулуу, менталь, эмоциональный боль болушу мүмкүн дейт да. Эмоциональный болдон сизди алыстата берет. Ал эми ал нерсеге барып, мисалы үчүн 5 жыл мурун бирөө менен катуу урушуп кеттиңиз дейли. Ал адамды сиз кечирген жоксуз, бирок ал ситуацияны унуткан дагы жоксуз. Азыр ойлоп отуруп ошол нерсени эстесеңиз, кадимкидей денеңиз башкача болуп, жүрөгүңүз ооруп, кыйналасыз да, туурабы? Ошондой эле биздин подсознание жанагы ооруларды бекитип салат да. Миллион эшиктери бар, ошол бир эшикке катып салган болот. Ошол эшикке киргизгиси келбейт да подсознание. Кирсең дагы оорулуу болот дейт да. Алгачында өзүңдү түшүнүшүң кыйын экен. Ооруну же кандай бир сезимди туятканыңды түшүнүш кыйын алгачында. Анан дем алуу аркылуу өзүңдү кабыл. Мен сиздин жаныңызда турбадымбы? Дайыма дем алуу менен мени кадимкидей өзүңүздү сездиңиз да, туурабы? Менин колум кармаганда сиздин бар экениңизди, менин бар экенимди жаныңызда. Ошол нерселерди сездиңиз да, туурабы? Главный адамдын бул жерде максаты ушул моментке кайтаруу да, адамды ушул моментке. Көбүнчө биз өткөн чак менен жашайбыз, ошо бирөөлөргө капа болобуз, бирөөлөрдү сүйлөйбүз, бирөөлөрдүн жашоосу менен жашайбыз. Азыркы моментке кайтып келдиңиз да, туурабы? Мык бар экенин, сиз жана аалам ушул жерде ушул моментти сездиңиз да, мыкка турганда, ушул азыркы моментке кайтаруу да. Стресстен арыласыз. Мисалы үчүн таманыңызда 70 миңден ашуун ошол орунда бир суроо да. Стресстен арылуу үчүн бир ирет колдонуу жетиштүү болобу?
кааласаңыз бир ирет колдонсоңуз болот. Бул перезагрузкада жана телефондун памяти толуп калат го. Ошондо телефонду формат деген нерсе бар го. Ошо полностью өчүрүп салгандай эле жаман ойлордун баарын жок кылып саласыз. Бул бир нече ирет кайталасаңыз болот. Бул медитацияга окшош. Медитациянын бир түрү деп коет. Бир жолу эле колдонуп өмүр бою стресси жок жашайм деген жок, туура эмес. Бирок стресс дайыма биздин жашообузда боло берет. Бул стресстин болгону нормально. Стресстин болгону бул сиздин жашоо ушул дүйнөдө бар экениңиз, денеңиз сак, ушул жашоодо ушул моментте бар экениңиздин белгиси да. Стресстен качуунун кереги жок. Просто стрессти узакка кармаштын кереги жок. Депрессияга өткөрүп бериштин кереги жок да. Менде мындай бир суроо пайда болуп атат да. Бул мыктын үстүнө чыкканда сиздин ордуңузга жана сиз турбадыңыз, сиздин ордуңузга бир жакын бир инсан турса, башка бир инсандардан кандай болот? Мүмкүнбү? Мүмкүн, бирок албетте бул информация болуш керек. Бул жөнүндө аябай жакшы информацияларды алып, билип, окуп, андан турса боло берет. Жок, мен айтайын дегеним мындай. Сиз жанында турасыз, бирок жанагы эле колун кармап, дем күч берип тура турган жакыны турса, пайдасы дагы да зор болбойбу же? Болушу мүмкүн, бирок менин практикамда андай нерсени колдоно элекмин, ошон үчүн бул нерсе жөнүндө көп айта албайм. Менин акыркы суроомду берейин сизге. Бул ыкманы колдонуу үчүн, башка адамдарга, башка инсандарга колдонуу үчүн сөзсүз түрдө психолог болуш керекпи же башка адистиктер дагы колдоно алабы? Психолог болсо болот, мисалы үчүн врачтар колдонсо болот. Албетте көбүнчө желательно психолог болгону жакшы, окуган адам болгону жакшы. Себеби дегенде процесстин жараянында адамда ар кандай сезим болушу мүмкүн, ар кандай сезимдер, ар кандай кыймыл аракет болушу мүмкүн. Ошондо тактайчага турган адамды толугу менен поддержка кылганга, кандай десем, жардам бергенге психологдордун болгону жакшы. Демек адамдардын жан дүйнөсүн түшүнгөн инсандардын болгону баары бир жакшы. Мына ошондуктан да урматтуу телекөрүүчүлөр, мындай ыкмаларды колдонуп көрүүдөн мурда адистер менен кеңешип, бул иштин устасы, мындайча айтканда, билип алуудагын ачуучалык кылбайт, мындайча айтканда зыян алып келбейт. Сиздин элге кайрылууңуз болсун, Достор, албетте биз ар кандай күнү бою же болбосо өмүр бою ар кандай ситуациялар болот жашообузда. Көбүнчө капачылык, коркуу сезимдери менен жашайбыз. Ошол сезимдерден арылыңыздар, азыркы момент менен жашаңыздар. Эгерде бул практиканы колдонуп дагы жашооңузду дагы сонун деңгээлге алып чыксаңыз болот. Чоң рахмат, аябай сонун маек болду, сизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге белгилен убакыт болсо мына ушул жерде өз соңуна келүүдө. Бүгүн сиздер психологдор айтат көрсөтүүсүндө мыктын үстүндө туруу практикасы боюнча кененирээк маалымат ала алдыңыздар деген үмүттөбүз. Кайрадан амандашканча сак саламатта калыңыздар.